Assalamu alaikum урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен Каракулжанын эң алыскы айылы Чалма деген айылга келдим. Тагыраагы Чалма деген айыл. 80 жашка толуп аткан эненин туулган күнүнө арналган иш-чарага жетип келдим. Бул сюрпризди биз да ушул программага апамы чыгарганга татыктуубуз, милдеттүүбүз деген ой менен алыскы Иркутск шаарынан Айгүл эже жиберген. Доктор эке, сизби доктор эке? Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы келдиңиз. Айылдын ичи кооз болгон менен жолдорун бир аз эми оңдоп салып атсыздар жолго. Жакшы, жакшы. Эне 80 жашка чыгып атат. Сиз баласы болосузбу? Ооба, эң кичиги мен. Айгүл эжебиз кимиси болот? Эң кичинекей кызы. Эң кичинекей эркек кызы. Эркек кызы. Ушу апамды да ушул менин программасына киргизип коелу деп ушу демилге көтөрүп, инициатива көтөргөндөрдүн сап башында ошол Айгүл эже турат. Азыр Иркутск шаарында экен, жакында эле кетиптир. Анан ушул сиздер коштоп дегендей мына ушунун баардыгы уюштурулуп, бүгүнкү ушу менин программасына энебиздин атын ким дедиңиз? Быпылың. Быпылың деген энебиз өзгөчө ат экен. Мен эч укпаган экен, бирок мындай атты бирок демек азыр өзгөчө энени куттуктайбыз. Жүрүңүз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушундай алыскы делген айылдарга баруу өзүнчө бир ырахат тартуулайт да, бул менин программасы үчүнчү. Бирок келип ушу энелердин батасын алсаң эле, баягы чарчаганың эле, кыйналганың эле баары чыгып кетет. Келиңиздер. Ошого мен көбүрөөк басым жасайм. Кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Келиндер болсуздарбы сиздер? Кана жүрүңүздөр, жүрүңүздөр. Жүрүң, сиз деле жүрө бериңиз. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Бүгүнкү энебиздин аты Быпылың экен, Быпылың энебиз биякта отурабы? Каякта отурат? Энебиз биякта отурабы? Кандайсыз эне, жакшысызбы? Жакшы отурасызбы? Чарчабай, бир аз күттүрүп койдум окшойт сиздерди дагы. Айгүл эженин сюрпризи чын элеби же жалганбы деп эки ойдо калдыңызбы? Бул гүл сизге, мына Бейишим апам деген. Кол чаап турабыз. Гүл сиздики гүл. Торту бериңиздер, жолугун салабыз энебиздин жакшынакай кылып туруп. Бир келиндер болсо жолуктарын салганча, мынакей урматтуу көрүүчүлөр. Жаныңыздагы ауышкаңызбы? Ауышкамын. Өзүңүз 80 жашка чыктыңыз. Өзүм 80ге чыктым. Чалыңыз канчага чыкты? Чалым 85ге чыкты. 85'te, ортоңуздарда 5 жыл аралык экен, Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жолуктары башында, мынакей жанында шириндиктери, Бейишим апам деген гүлдүн кайдыраак кылып туруп коюп койсоңуздар. Эне, ушул программага негизги ушул демилге көтөргөн Айгүл деген кызыңыз жакында эле кеттим эле, 5 ай эле болду дейт, барганыма дейт, Иркутск шаарына дейт. Анан бирок аябай апамды сагындым, атамы сагындым дейт. Анан ушул программага апамы, атамы ушу элесин тарттырып коеюн, ушул үй бүлөлүк архив катары калсын деп ушундай бир чоң максат коюп, анан мени алыстан ушул жака жөнөттү. Рахмат балам. Жолдун начардыгына карабай келдим, тырышып атыпчы. Ушу барып жетейин, Быпылың энебиз деп. Эне атыңыз өзгөчө экен да, Быпылың депчи. Мен эч укпаган экенмин, ушудан баштайлычы атыңыздан эне. Атым башта Бүажар эле. Бүажар. Анан эле мен Булпыйгаңыз дейм экен. Булпыйгаңыз. Анан эле Быпылың деп жүрүп эле Быпылың болуп калдым айла. Майлене. Эң негизгиси ошентип ден соолукта ошол өзүңүз дагы былпыйган деп атпайсызбы? Балпыйган болуп эле, ушу байбиче болуп эле жүрө бериңиз, атабыз менен бирдик да. Канча балаңыз бар, канча небереңиз бар эне? 5 уулум бар. Небере чебире болуп отуруп туруп 40ка жакын. 40ка жакын. Чеги болбосун да, эне уланып кете берсин саны дагы. Ооба. Ошол айланайын. Кыздарыңызды айтың дейт. Кыздарым 3 кызым бар. 4 бире жок болуп кетти. Бейишим берсин, Бейишим берсин. Андан башка эч кандай биздин колубуздан эч нерсе келбейт, эне. Ушул программа келет деп бирөө жарым сизге кыңк-мыңк деди беле? Келет. Азыр келет деп азыр уктум эле. Азыр эле уктуңузбу? Жана эле. Буга чейин анча-мынча телефондон көз салып каласызбы ушу энелерди куттуктаганымы, аталарды сүйүнткөнүмү? Угуп каласызбы? Угам айланайын. Мына ошол менин программасы сиздин кашыңызда турат эне. Мына ушул балдар кыздарыңыздын бактысында дагы көп жашаңыздар эне. Эми ушул жаныңызда чалыңыз отуп тура, ушу чалыңызга да бир суроо берип жооп алайын эне.
Кандайсыз ата? Жакшы отурасызбы? Эч сыр бербейсиз-го, эч мындай серьезный окшойсуз, ата? Акал жакшы. Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү экен, 80 жашка чыгып отуруптур, а? Ушундай ак кудай энебизди каяктан таап алдыңыз, ата? Кантип таптыңыз эле ушу бойдокчулук мезгилде бир сара эсеп салбайсызбы? Жеңин бул Berke'ne geldiğinde bana 64 yıl oldu. Aha. Ben 16 dedim, 16'dan 20 dedim. Moşada bir umur güzel bir taksi bakalasa. 5 yıl 4 kız daha verdi. Taksiyle tavuk baldılar. Yo, özüңүz сүйүп алдыңызбы же ата-эненин макулдугу менен эле? Evet, suyup attı. Göçüp Каерден көрүп калдыңыз? Биринчи алгачкы көргөндө. Bir okup klasta birge olmuş. Чогуу классташ болгонсуз. Бир класс, бир мектепте. Mesleği biz içeride. Taksi bu da kalasa. Şu Yaşka karabayla okulanda. Klastаш. Классташ бир мектепте эле бир өңөдө эле. Böyle bunday saat 4 kilometre uzakta. Enemi bir sıra bir ile görüp bul meniki dediniz. Ben uçuyorum. Жүрөктөр кетти мынаран дүңгүлдөп. Jet oldum ben. Анан эми мына ушул өзүңүз айткандай мисалы бир топ жыл мына жарым жылдан ашык чогуу бирге түтүн булатып атасыздар, а? Мына ошо энеми бир эстеп көрүңүчү. Тарынткан учурлар болдубу? Elim yaş vakti gevşede bozuk da kalat. Onu bozuk dişim açtırdı başa. Ошондо кантип жаш элеңиз, тоолорго барып, байчы терип келип. Кантип көңүлүн алат элесиз, ата? Onday olsak ben 35 yıl koşu oldum. Koşa yürüdük, toğda kırda verdik, tercüdük. 35 istedim koşu olduk çocuklarım. Gülдün Kızım ben de serpmiş, tüde su var çok. ошодо. Yemge kıldık, ben çıkıyoruz, bana cerden verdi. 35 yıl koyu baktık. Ben daha 20'den 40 kaç yıl teraziydim. Убагында, Союз мезгилинде. Orada mezarın yesimin, ben nazım tanıgan yokum bırak. Yemge kıldık ha. Жакшы, сиздердин эмгегиңиздер эмгекти. Азыркылар эми бизде эмгек жок калды да, биз барчылык заманга туш келип калганына байланыштуу эми заман ушундай болуп тарбиялап. Ушул насип кылып атат. Çocuk zamanında ben zakilet aldım, baldarlar gilet at. Şu kaçıyım baldarın camı sözü olduk ben. Camın düzeninde olduk, gilet çat vereceğim, kudağa şükür. Ben nerede kılan çok. Ата мына энем бүгүн эми мактаңчы бир менен кандай жакшы касиеттери болсо баарын төгүп чачып мисалы бүгүн мактабаганда качан мактайсыз? Энем мактаңыз сизден көрүп башка абышкалардагы кемпирлер мактап калсын. Bu göğünçede şu emgek benden günler gördü. 35 yıl şu tamamen tel oldu da. Pesine şunkuldan çıktım aldım benim vereceğim. Emgek kılcıydı. Moyu ve gözümde ister şöyle bunu alacağım. Az kartaya kaldı. Yaş gözükler isteyeceğim bu. Emgek aldı da. Азыр деле кызганасыз энеми? Ayım ağzı. Yaşıyor tabii. Бир жактарга конокторго кетсе 1-2 күн жибере бересизби же? Yok hem ağzı kutay tağlar. 5 yıl oldu. Bu sualda alıp koyuyorsunuz. Zaten aldık götürdüm. Gözlüğü alıp kaldık. O yakından şimdi çocuk odaya kaldım. Çocuk odaya kaldım. Ата, мисалы мына ушул эми бизге сабак болуп калсындарбы сиздердин тамаша сөздөрүңүздөр, биздин тамаша суроолорчу. Туура кабыл алыңыздар. Мисалы карылыкта бир сүйүү келет дейт. Сүйүү азыр келген учурбу сизге? Şimdi siz hayatın evden bitmedik mi? Ne? Жок, карылыктагы махабат деп коет экен баягы 18 жаштагыдай. Emin de makavat yok öyle ben. Makavat yok öyle. Жакшы. Bizim öyle bize jakşı oldu. Namusu koydu. Okula yaşayan Roşat öyle sizde çok oldu. Туура айтасыз. Сүйдө болду. Ооба. Эң негизги ушул балдар мынакей жаныңыздарда турат, сыйлап атат ата. Ушул балдарга ушул тарбияны берип койгон экенсиздер, мына үзүрүн көрүп атасыздар. Ысык чайыңыздарды, ысык тамакты, ысык төшөктү салып даярдап берип атат, турабы ата? Мындан өткөн бактылуулук барбы караганда, турабы? Жакшы ата. Эне, мына ушул учур биздин үй-бүлө үчүн тарыхый учур болуп калсын. Бир мезгил келет, ушул учурду биз миллион еврого сатып ала албайбыз. Атабыз менен энебиздин образын, сүрөтүн, сүйлөгөн сөзүн дешип, ушу балдар кыздарыңыздар баардык колдоп кубатташып, ушу менин энем программасын чакырып, алыста болсо дагы ата энеми тартып коюңуздар деп сурангандан келип отурабыз. Азыр эми ушу сиздин Servete rahmat, kızıma da rahmat. ооба, эне
Aygül ejebиz байланышка чыгыш керек эле да, ошо бирөөңүздөр чалып байланыштырып койбойсуздарбы? Себеп дегенде Иркутск шаарында дагы булар кадимкидей эле кыргыздардай болуп эле катташышат экен да, бир жакка кетип бараткан экен. Бирок чалып апам менен атам менен сүйлөштүрүп коюңуз деп суранды эле. Ошон үчүн ушу сүйлөштүрүп коюн, андан келген конокторго сөз берейин, а. Кандайсыз Айгүл эже, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы эже? Мынакей сиздин бейиштериңиздин алдында отурам. Кубангандан мынакей энекебиз кубанычтын жашын чыгарып атат жанатан бери, сүйүнгөндөн. Учурашып бир сагынычтуу салам жолдоңуз. Onda. Rahmat balam. Rahmat balam. Жақсы менің мынаны yukarını alıp geldin içeriye bizde. Memevizin. Rahmat balam sağa da vakılı ol. Bala çıkanla tılsın. Rahmat, siz de бар болуңуз. Rahmat balam. Мынакей сүйлөшүп алдык, урматтуу көрүүчүлөр. Мынакей эми атабызга бир тапшырма беребиз. Себеп дегенде энебиз үчүн баардык нерсеге даярмын деп жана дагы сөзүн бекемдеди. Ата, энебиз 80 жашка чыгып атат. Сиз 85ке чыгып атасыздар. Мисалы азыр бактылуу карлыктын доорун сүрүп турган чагыңыздар. Бүгүн өзгөчө күн. Энебиз үчүн бир эки куплет, кой жайып жүргөн мезгилдердеги бир куплеттерден бир таштап коюң. Ушул ырыңызды уккандан кийин балдарыңыз ого бетер жашоолору керемет болуп, алыста жүргөндөр кусалыктарын жазгандай болуп жүрсүн ата. Taşlak koydular mı ka? Azı Suriyalı verdin, uzak Suriyalı verdim. Мындай деле айтып коюңуз, сөз менен деле жакшырларды. Urdu koy. Анда ата, эң оңой тапшырма сизге. Сизди кыйнабайм мейли. Ырдан мурда ырдап жүрсөңүз керек. Чын-чынына келгенде туурабы, ырлардын көбү болгон. Азыр эми энебиздин туулган күнү болуп атат. 80 жашка чыкканына бир чоң иш-чара, унутулгус иш-чара. Бир колун кармап, жүзүн сүйүп куттуктап коюңуз. Сиздики ушул биздин муундарга сабак болсун иретте тартылып атат. Кана, кемпириңизди бир колун кыса кармап туруп, кана. Колду бериң, колду. Жүзүн сүйүп коюң, жүзүн мынакей. Жүзүн бетине өп коюң, бетин. Колун өп коюң жок дегенде. Майлы ата. Ата, бул тамаша болгон менен биз үчүн өтө чоң идеология. Мына ушул ата-энелердин бүт бардыгын ушинтип чогуу тартып, коомго жайылтуу бул кийинки келечектеги муундар үчүн бир чоң бир тарбия болсун иретте тартылып атат да. Азыр эми энебизди бир ырдатып туруп анан келген конокторго сөз берейли. Сөздүн кызуусунда илхом кетип калбасын эне бир ырдап бериң эмне. Сурандай бай. Urdu dele bilmeye kaldım kıyla. Бир жанагындай бир ырларыңыздар болот эле го, эски эксклюзив ырларчы. Ошода мына кыздар балдарыңыз суранып атат. Кана. Urdayla koyayım. Ырдабай эле коесузбу. Анда биз конокторду сүйлөткөндөн бата бериңиздер экөөңүздөр, атабыз баш болуп ата. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Буполуң энебиздин жакшынакай болгон абышкасы менен мындай жакшынакай болгон төрүндө бир жакшы маектерди алдык. Мына бүгүн ушул жакшы бир иш-чара болуп атат да. Мына ошо эки улуу ыйык деген адамдарга өзүңүздүн каалоо тилегиңиз. Сиз кимиз болосуз? Мен не деймін, туғандар жалпы ошол жактан жиберген Айгүлгө да рахмат, келип ушуну аткарып келген эметебиз аткан силерге рахмат. Менин бул үйдүн чоң күйөө баласымын. Эң улуу күйөө баласысыз. Анан мындай айтканда, ушул үйдүн чоң баласы менмин. Мен күйөө болуп келгенде мына кайны балдыздарым анандай балдар эле баарыбыздыкы. Анан эми ушул Ордолу очокто ушул жерде барыбыз агарып көгөрүп ушул кишилерден мына отургандын баары ушулардын урпагы. Ушул кишилердин эмгеги. Анан эми бүгүн мына апабыз 80ге чыгып, атабыз 85ке чыгып атат. Ошого эми Алла насип кылган экен отурабыз. Ушул кишилерге дагы узун өмүр берсин. Балдарынын, небире, чебирелердин чайын ичип ушулардын жанагы күлгөн кичинекей балдарынын мээримине тоюп, карлыктын доорун сүрсүн деп ошого сиздерди күтүп отурдук. Рахмат. Мен бул кишилердин өзүнүн баласындай эле ушул үйдө жүрүп, мына ушул жашка чыгып калдым. Мен деле 70ке чыгып кайнап калдым. Анан эми ушул кишилердин өмүрүн тилейбиз. Ушунун тегерегинде мына бала чакасы, небире, чөбүрө, кыбыргаларынан бери
aman bolup şu işlerin teğrende jürüyoruz. Allah nasip kılsın. Bu işler geçsin, den soğuk, baktılık, arılık kalayım. Rahmat. Şu kaynene menen kaynatаны ушунчалык папестеп, мына ушуну урматтаган, өзү деле айтып атат, абабыз 70-тин кырына келип калды мендере депчи. Ушундай кийинки муундарга, ушул күйөө балдарга сабак болсун. Кайнене менен кайнатаңызды бир ушулар үчүн мактап бериңизчи, кандай адамдар? Эми bu işlerdi men maktap tüget albayım. Men Söz misal yok, üçün, men bu yılga gelgende misal üçün enelik merim diye usul kaynenemen aldım. Apa ordu deseniz. Anan emi. Tigi atam canında ayta turgandan demem jetpeyten. Bu işi şu barına tegiz kişi. Eyli bari uşunday jakşı. Şart çeçkeye meselelerini uşunday jakşı adam. Bu işlerge iki dünyamda razımın ben şuna. Rahmat kol çalıp turabыз. Har bir jakşı söz konumu деп turupna. Demek çoğun oğlum emin. Yani pensiyaga men de açıp kaldım emin. Azı pensiyaga çıkıp kaldınız siz. Pensiyaga çıkkanıma 5 yıl oldu. Ben şu apama tuğlan günü menen kutluktaymışım. Ne kalasa şu kalaganına jetsin apamda. Dağıl erkeleysiz mi kadimkidey? Kadimkidey erkeleysiz mi? Apau деп. Ança-mınça pensiyasının akçasılarını alıp turasız ança-mınça bir 500 сом 1000 сом. Alıp duramaz. Yo, bular üçün dağıl jaş balabız da turabı. Ata-ene üçün balдар dağıl jaş bala da. Atam beri yürüp durat şu. Beri turadi. Demek atаңызга жакыныраksыз. Же атаңыз сизди көбүрөөк жакшы көрөт? Bilmem, yok öten daşı öğretmek için. О, жо эне го жүрөгү балдар үчүн, бирок ата эми кээ бир балдардын мисалы сырын айтат, мисалы 10 бала болсо деле бирөөсүнө сырын айтат, бирөөсүнө ырдап берет, бирөөсүнө сырын айтпайт дегендей турабы? Neyse teyze. Кана куттуктап коеюн, колдорун кысып. Мындай жыт бул дүйнөдө жок, эч кандай, Рахмат, чоң рахмат. Men o'sha 3-kız bo'lib. Ne oldunuz? Толкундан отасызбы? Айта бериңиз, бул көзүңүздөн жаш чыкса, бул кубанычтын жашы болсун, сүйүнүчтүн жашы болсун дегендей же. Атам апам мени бейишип бар болгула бактылуу карлык эле да. Söyle verin size. Söylesen de. Şu densooluk kalayım da. Şu peşinebizge baruңуздар. Kara jıttap kolun armap taşına kalıp turup tutup koysa. Ejebиз ушунчалык өзгөчө куттуктап атат. Кол чаап кичине коштоп турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, катышуучулар. Мына ушул бейиштин образына болгон атабыз менен апабыз көп жашасына дагы, көп 100 жылдык торколуу тоюңуздарга келели деп ниет кылабыз. Ошондо да ушул төрүңүздөргө келип мен бакылдап сүйлөп турайын, Кудай буйруса. Кана кийинки. Төгүлөйүн дең, Men ekinchi balası olam. Şul ayılda turam özü. Hem atam menen apama aytsam, действительно, bularda menet köp. Bizdi atam aytkanday, şu 40 yıl koydun arkasından жүрүp биздин баарыбызды ушунча деңгээлге алып келди. Кудай кааласа, bizdi hiç tersinden kem kılgan жок. Баарыбызды içkenibizdi içirip, жегенибизди жедирип, жакшы чоңойтtu bizdi. Apam menen atama rahmat. Кудай кааласа, ушул атам деле bizdi чоңойтуп, атам өзү айткандай бирибизден бир жаманга укпады элден. Soğan numarası mınday ele, kızlarım mınday degen nerse bolgon jok, Kuday kalasa. Men atamdарды şu nesinem nemetem, öte tegiz adamlar bular. Действительно, ata-ene tegiz bolsa, bala tegiz bolat, ıntmak bolat eken. Şu bölgön bir yerden nan tababı, bir nan tababı, şu 9'ga bölçeli. Azır emi kalıska juğuk ayak biyaka getip, azı 4'e bölüp kaldı. Azı bir yerde 4'e özlese. Gel, falandan geliptir degende hazır özüyüzdele bize mergimiz özüyüzçöz. Şu küçük kalabız bayağı nerselerdiçe. O şonun arkasında bala çaka, bizdin semya bari kimin üyünde kanday nerse bolat.
ошону барып баарыбыз чогуу атказабыз. Келиндер өзүнчө, эркек балдар өзүнчө, кыздар өзүнүн нерсесин жасайт. Ошол нерселер бүт ушу апам менен атамын мээнети, ушунун тарбиясыга эмгеги Кудай кааласа. Туура айтасыз. Биз эми Кудай кааласа ыраазымыз баарыбыз. Көп жашасын дагы, небире чеберелердин чайын ичсин. Кудай кааласа мен булардын жакыны мен. Эң жакыны сизсиз. Себеби булар мен алыста турам, о жакта турам. Ушу бир күн келбей калсам тумай звонок кылат жеңиш кайдасың деп. Анан күнүгө келип турам, булардын врачы менмин. Келип дарыясын текшерем. Чын да. Дарысын, мына дарыны ичиң, мынаны ичпең дейм. Ушинтип Оода. көңүлүбүз жакын атам апам менен. Оода, мына ушундай жакын болуп Анан Кудай жүрөңүздөр. кааласа ал агам дагы өзүнчө ошто, жездемдер менен аксакалдар ошто турушат баары. Анан болгон нерсени атам менен апам деле мага айтышат, жеңиш. Мынаны мындай кылалы, балдардан мындай кылалы деп. Ушу атам менен апам тарбиялары действительно биз үчүн өтө зор. Ошондо эң акылдуусу менмин деп атасыз ошондо. Эң жакыны менмин. Акылдуу эмес, жакыны. Кана келип. Анан элпеги. Ушундай. Өзүм здоровый болгон мен элпеги мен да. Элпеги менмин. Ого, жумшак. Тияктага жумшаганга да чакансыз. Мен ушу. Ырдап турабы? Анда келиңиз эне бир куплет таштап туруп анан небизди жаштап куттап коелу. Эмгегиң бийик зорудой, меримин төгүп койгондой, учурган канаттарыңыз көкөлөп учуп барабыз. Сары санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү акточу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Бой жетип биз да чоңойдук, балача болуп ойгондук. Ыраазыбыз энеке, төгүлсүн дайым береке. Сары санага батпачы, кайгыга башың салбачы, ак сүтүңдү акточу, балдарыңдын максаты, ай балдарыңдын максаты. Ай азамат, ушундай урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эң элтеги анан ушундай сырдашкан баласы болом деп айткан ошол Жеңиш агабыз экинчи уулу экен. Мынакей сиздерди куттуктап аткан балаңыздын сөзүн угуп мемиреп атасыздарбы? Мындай бир өтө сонун бул дары да, дарылык касиети күчтүү. Сиз үчүн бул адамдар ким? Мен үчүн бул адамдар менин атам апам. Мен ушул үйгө ушу 19 жашымда келгем, келин болуп. Эң чоң келини мен болом. Атам апама ошо мактоолор болсун дайым. Эң жакшы адамдар, тегиз адамдар болчу. Биздин ушу барыбызга жогубузду ушу алып барып эле мынантип эле коюп берип жүргөн адамдар. Биз ыраазыбыз атам менен апабыз. Чексиз ыраазыбыз. Рахмат. Ошондо сиз келин болуп турган болдуңуздар мына ушул. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, келиндер көргүлө, мына ушундай келиндерге ушунчалык жашасын атам менен апабыз. Ушу атам менен апабыз бар биз үйгө. Тынбай келип ушу азыр деле ушул моментте деле бизге ушу тапкан ташканын берип турат. Ошода бул ата энеден өткөн бай киши жок. Ата энеден өткөн ыйык адам жок да, мисалы үчүн. Мына ушулар бар үчүн сиздердин жашооңуздар керемет да, туурабы? Туура. Рахмат. Кийинки. Атам менен апабызга рахмат. Үчүнчү баласы болом мен. Анан эң болугу дагы мен. Кана куттуктап коюңуз эми. Эми баягыдан бери бардыгыла агаларым, жеделерим, атамдардын мактоосун айтып, ушунчалык эле айтып атат. Эми биз биринчиден ошо апабыз менен атабызга ошо ден соолук каалайбыз. Эч убакта жамандык көрбөсүн. Ар дайым ушул неберелеринин, балдарынын, кыздарынын, чөбүрөлөрүнүн чайын да жеткенге Алла таалам насип кылсын. Эч убакта жамандык көрбөсүн атам менен атам. Ар дайым ушу биздин пешенебизге ушу арка жүлөк болуп, өмүрлөрү узун болуп жүрө берсин ошо. Эч убакта жамандык көрбөсүн атамдар ошо. Эми бул атабыз менен апабызды мактасак, эч мактап болуп тута албайбыз.
Eç vaqta bular jamanlık görбөсүн. Atam uşu tegizdigi, apam ekөөнүн tegizdigi. Анан кийин ошо балдарыбызга, балдарыма деп туруп эле ошо кыз бала болобу, эркек бала болобу болгонун аябай берип турат ушу. Аман болсун ошо атабыз менен апабыз. Эч убакта жамандык көрбөсүн. Будан нарда көп жашасын, неберелерин чайын ичсин, чөбөрөлөрүнүн чайын ичсин. Алла таалам ошо өмүрлөрүн узун кылып, эч убакта жамандык көрсөтпөй ошо ар дайым ошо биздин эле пешенебизде жаркылдап жүрө берсин, насип болсун. Рахмат. Мен экинчи келин болом. Ошо келин болуп келгениме 33 жыл болду. Ушул атам, апам жакшы кишилер. Бул кишилердин жашына жеткен бар, жетпеген бар. Бүгүн ошол апам күнөөкөр, ошо апам туулган күнү. Ошо баарыбыз чогулуп куттуктап отурабыз. Бул кишилердин өмүрлөрү узун болсун, ден соолуктары болсун. Ушул баарыбызды бириктирип отурган ошо ата-эне, ошо баарыбызга акыл насаатын айтат. Ынтымак болгула балдарым, биздин көзүбүз барда ынтымак, биздин көзүбүз өткөндө дагы ынтымак болгула деп жакшы сөздөрүн айтып, бизде ушинтип турушат. Ошо жолдошум айткандай эле бир жака барса, ушо нан алып келсе дагы ушу төрткө бөлүп, анан биз дагы үмүттенип калабыз ба? Бербей калсачы, атам эмне оңкулдап калабыз да, эмне бербей калды депчи. Айтып койсоң, бизди жаман көрүп калабыз. Ушинтип берип отурушат. Рахмат, ошо анан талаада жүргөн ушул немени бардык передачаны ушу уюштурган ушу алыстагы кызга ошо рахмат чоң, иштерине ийгилик, үй бүлөсүнө ден соолук болсун. Мен ушуларды каалайм, ошо ата-энебиз пешенебизге бар болсун, ушул кишилер өмүрлөрү узун болсун, оорушпасын, небере, чебере, кыбырлардын колдорунан чайсын дейм. Мен ошолорду каалайм. Тилек кыласа, тилегиңиз орундасын, урматтуу көрүштөр. Мынакей. Мен 3-чү келини болом. Апам туулган күнү менен атам экөө тең эле аябай жакшы адамдар. Бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болуп, ден соолуктары чың болсун. Биздин кааларыбыз ошо. Мына ушулар баары үчүн мындай жашоо берекелүү деп койсоңуз. Кана эже, сиз эми туруп сүйлөбөң эми. Мен 4-чү баласым, келини болом. Апа туулган күнүңүз менен ден соолугуңуз болсун, атам экөөңүздөр узак жашаңыздар, эч качан оорубаңыздар. Ушул жакшы күндөрдү уюштурганга ошо Иркутскеде жашаган эжеме чоң рахмат. Ушинтип баарыбызды бириктирип, мынтип сюрприз кылып отурат. Иштерине ийгилик, ден соолук болсун. Атам менен апама сөз жок. Мактай берсек сөз түгөнбөйт. Баарыңыздар тынч болуңуздар, ден соолугуңуздар болсун. Дайым ошентип ынтымактуулукта жүрө берелик. Дасторкондор жайылып жашылыктарга. Рахмат. Насип болсун, атам туулган күнү дагы келгенге насип кылсын, жакшы күндөр болсун. Абабыздын туулган күнүнө дагы келем да турабы, чакырасызбы ата? 25 Чоң небересі болом. Тайтам менен тайнем булар алтын кишилер. Булар сөз менен айтып жеткизе албайбыз. Тайнем туулган күнү кут болсун. Тайтам менен тайнем оорубасын, ар дайым ушинтип эле дасторкондун көркү болуп жүрө берсин. Тамам не дейм, сөз кыска. Бир ырдап койбойсузбу? Ондай ырдап жок. Негизи ушул жакшы куттуктоолоруңуз ушул бүгүнкү ушул ыйык адамдарга арналат, Ушул кайтар дүйнө сиздерге дагы кайтсын. алтын сөздөр, алтын адамдар буларга сөз менен жеткизе албайбыз. Туура айтасыз. Апам ооруп Кызылкияда бир жай жатты да. Атам бечара ошо больницадан келбей койду. Ошол жакта жанына жатты. Действительно. Ошол жерде комнатаны алып өзү частный акчаны төлөп. Ошол жерде больницаны 2 ай бакты өзү. Апам жанында наркыларга тамак жасатып беришет, неме кылат действительно. Мына жерге түнү келип эле кайра таңгамал бир 2 жолу келди 2 айда. О, действительно өкө бири-бирин аябай жакшы көрүшөт булар. О да бул карыгандагы сүйүүдө. Чында жана атам действительно оны айта албай койду. Жок, Примерно апам бир күн жок болсо атам кабак түшүп калат. Эмне кылсаң ол камсага түшүп ырдасаң деле атам эме кабак жазылбайт. Больницага барсак ошол эле жатып алат, оорубаса деле. Тура да эми атабыз үчүн ооба да энебиз ыйык да, мисалы балдарына караганда. Ушундай немеси жакшы да. Ошентип эле жүрүшө берсин, Кудай буйрса. Мына ошентип жүрсө атабыз менен энебиз көп жашайт деп Туура эле ойлойбуз да. Туура да. Туура. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей кийинки сөз кезең берели. Келиңиз эми сиз эми.
Сиздин колуңуздабы атабыз менен апабыз азыр? О, атам менен апама ушу ден соолук, узун өмүр, калай ушу туулган күндөрү тосуп жүрө берсин эми. Менин ушу эң кичүү баласы, 9-су. Биздин колубузда атам. Байлыктын баарын алып калдыңыз. Байлыктын бизде. Алтында деп мына талашып атат, эми эч ачпай атабыз азыр. Алтын сандыкты ача элексиз. Ача элек биз аны ачпай атабыз. Ушулардын эми ден соолугун берсин ылайым. Ушу биз отурабыз ушу бияк. Келечегим экөөбүздүн колубузда. Канчага чыгарайын деп ойлоп атасыздар мисалы ушул? Кудай буйруса. Көпкө эле чыкса жакшы болот элем. Көпкө чыкса. Тиричилигибиз пенсияны жеп эле кортасыз го. Өңдүбүз экөөбүздөн. Şu pensiyanı kesepedi deň ha. Ana uyda bereke gele beret. Navat bu istek albayыбыз деле. Oşo da. Ayak bıraktar эле gele beret baraka. Oşetele Aytebers деген көп. Булардын эми чындыгында ата-эне бар үй башкача болот экен чындыгында. Кененчилик да. Берекелүү болот мисалы. Берекелүү, бардык керемет. Мына ушулардын жашоо, ушулардын жашоо. Тааныбаган кишилер деле келип атаман баталам деп тыйын бере берет. Секин бизге берет. Менин жашырып бияка берет. Бияктан жашырып мага берет дегендей. Сиз баары бияка берип кое бересиз. Баары алып коет да. Ал мыйзам ченемди көрүнүш да, аны баарыбыз моюнга алабыз анычы. Букам деп туруп алып кое берет. Ошо айтам да. Баары атабыздын мисалы бизден улуулардын тарбиясына жаш кезде чычалаган болсок, азыр мына баарыбыз эле моюн сунуп жакшынакай болуп эле кетип атат да. Бар болуңуз. Кол чаак болсун ушу эң кичинекей баласынын сөзүнө. Эми эже, ошо сиздин колуңузда экен да. Абабыз менен атабызды кантип багып атасыз, эркелетип багып атасызбы, же бир ушундай бир сыйлап, ушунчалык бир бийлеп багып атасызбы, эң жакшы көргөн тамактары кандай? Эмне үчүн атабыз менен апабыз дагы эле 80-85 чейин жапжаш жана башка суроолор да бул сизгечи? Биринчиден апа 80 жаш кыраңыз кут болсун. Ден соолугуңуз чын, өмүрүңүз узун болуп, атам экөөңүздөр дайыма биздин төрүбүздүн көрк болуп жүрө бериңиздер. Келгениме 22 жыл болуп калды. Бул атам апам жакшы адамдар. Ушу колубуздан келишинче аракет кылып багып атабыз. Кудай кааласа 100дөн ашык жашасын деген тилегим бар. Эң сүйүп жеген тамактар азыркы күндө? Апам манты, кайнатма, самсалап, колуман келишинче жасап берем, аракет кылып. Жакшы. Эми ушул адамдар бар үчүн сиздердин жогоруда жолдошуңуз айтты, мисалы биз эчинчиден кем эмеспиз депчи. Ушу жоготуудан коркпосузбу? Ооба, абдан корком. Көп жашасак экен дейм. Пешинебизге ушулар бар болсун, төрүбүздүн көркү болуп. Жакшы ниет жарым көрөсө. Узак өмүр сүрүшсүн. Ода эң кичинекей келиндер аябай кызганат дейт да, ушул кайнатасы менен кайненесинчи сизде кандай кызганат дейт да, ар бир күн өткөн күнүнө дейт да. Башкача түшүнбөңүз мындай. Мен туура эле сурап берип атам мен. Ич таарып, мисалы, улам карып бараткан. Көп жашасын. Тилегибиз ошо, көп жашайлы, биздин пешенебизге бар болсун. Мен айтканыңыз келсин. Тайне, тайта, өмүрлөрүңүздөр узун болсун. Бүгүн тайнем туулган күнүнө келип отурабыз. 85 жаш кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Эч качан оорубаңыз, ушу уулдардын урматын, кыздардын кызматын көрүп, ушу неберелердин чайын ичип жүрө бериңиз. Бактылуу, каарлык, көп жашаңыз. Ай, рахмат. Кол чаап турабыз, урматтуу көрүштөр. Аке, кийинки эжебизге сөз берели. Ана эже, оппа. Ушу тайнем менен айтам, бүгүнкү тайнем туулган күнү куттуктайбыз, 80 жаш. Неберелер болосуз? Ооба, небересі болом. Өмүрлөрү узун болсун. Дайым ушул небере чеберлердин жакшылыктарында болсун, көп жашасын, 100дөн ашык жашасын. Оорубасын, дайым бирге чогуу жүрүсүн, биздин балдарын, кыздарын ысык чайларын ичип, биздин төрүбүздө жүрө берсин. Сиздердин бактыңыздар аман болсун. Ооба, мына урматтуу көрүштөр. Биз жакшы көрөбүз дейт. Мына неберелери да коштоп коёттур, кол чаап коебуз. Ана ата, бул эки адам сенин ким? Энең менен ата? Кандай көрөсүң ана? Жакшы көрөсүң? Мен жакшы көрөм. Кантип жакшы көрөсүң? Кандай адамдар айтчы, ана. Мактанч, досторуңа мактанч, сен чоң энеңден чоң атаң кандай адам? Жакшы адамдар. Эмнеси менен жакшы? Кандай бир өзгөчө касиеттери бар да? Пул береби? Акча береби? Айтсаң эт. Акча бекиткенин. Бир нерсени алып бер дегенде алып береби? Концерттерге барам, кинолорго барам десең пул береби? Ооба, берет. Канча сом берет? 100 сом, 200 сом. 100 сом, 200 сом. Кана эми калоо тилек айтып коем мына ушуларды. Эне бүгүнкү тууган күнүңүз менен көп жашаң.
Ay azamat. Köp yaşang deyaptın ake. Ha bu baladan bir nese çıkat Kuday bersa. Gelingizler mana. Bir ek o söz kalıp tilek aytıp koyuz. Sizden ne verez olsa? Men neveresi bu? Özüm Жалатқа тұрмышқа шыққанмын атайын. Жоғанем туған күні келдім. Жоғанеме жұматам көп жашарсен бар болсын. Bizдағы ошолордун жашына жетели. Ошо жұматам жоғанемдерди жакшы көрөм. Рахмат. Жакшы көрөт албетте неберелер. Кана куттуктайм деп койчу. Чоң энең менен чөбөрөз болот экен да. Кана калоо тилек айтып койчу. Кол. Ay azamat. Ele tuğan günü. Kana kalo tilek aytıp koyçu. Kana azamat kız eken. İnem tuğanım ben. Жақсы сөйле. İnem tuğanım ben. Bak söyle. Молодец. Бұл апам менен апам бирок дагы неврелерге өтө жакында. Обада бул адамдар Апам примерно nevrem demek, buraдар деп коет. Buraдар. Falan buraдар beri gel, çıkın buraдар beri gel деп. Bizden жашырып жооп берет. Canım şeker mындай да. Мисалы бул адамдардын мисалы биздин муун ойлойт да мисалы үчүнчү. Биз кандай карыганыбызды элестете албайбыз да, мындай ак жүрөк, мындай айкөл, мындай меримдүү болуп карбасак керек деп ойлойм да. Биз аябындай бир азыркы муундун жаштары бир аз современный карыйт, бирок мынчалык төгүл чачылуу болуп карабайт да. Бул адамдарды азыркы бул адамдар же жаш кезинен эле кандай адамдар экенин билип койгон да психологдорчу. Азыр бизди биле албайт да кандай адам экенибизди. Азыр сыртынан карап туруп ушул атабыз менен апабыздын мисалы жүрөгүндө бир кыпында бир кири жок адам экенин көрүп билип турсак болот да. Турабы ата? Мына ушуга сиздердин ата энеңиздер, сиздердин ата бабаңыздар ушундай тарбия менен өстүргөн да. Бирөөнүкүн жебе, тарбиялуу бол, мисалы үчүн өз мээнетиң менен үй бүлөңү бак деп турабы? Ушундай тарбия бергенби ата? Берген. Ошо өзүңүздүн ата энеңизди бир эстеп коюңчу, сиздин ата энеңиз тууралуу бир эки Менин ата энем маек алгым келип турат да ата. Момун кишилер болгон. Ал илими, мына дин илимдүү киши болгон. Илим бар эле. Бир маалага 10 жыл уман болуп, ошол маалиште жүргөн киши болгон атам. Булардан көбүрөөк белдеп, бирөө жамандык кылба, тапкан туура жүр. Эч бирөө жамандык кылып тунбай атты эле. Денебиз болсо, оны да чыкчылар. Ошодо эми сиздер эле ошол атаңыздын тарбиясын балдарыңызга айтып деп, мисалы дин жолунда жүргүлө, туура жолдо жүргүлө, жана башка турабы? Эң кыскасы туура жүрүш керек да. Ошо да. Ушул өрөөндүн катта молдосу болгон да. Кадыр барктуу киши болгон экен да. Ол убакта примерно биз угушубузга караганда өрөөндөп келип молдолор бири-бирине келишкен. Ушу чоң атамдын үйүнө келип, ушу Фергана өрөөнү боюнча келип, ушул жерде келип чогулуп, азыр эми дават болуп атпайбы примерно. Ошондой өздөрүнчө молдолор дават кылган ушундай кишилер экен. Булар действительно менин угушума караганда чоң атам действительно өзү ушундай пакиста, ушундай атты да мингенде жууп минген киши болгон экен. Таза. Пакиза таза адам болгон экен да. Апам деле айтып калат, мен жаңыдан келин болуп келгенимде дейт, дүпүлдөп эле үйдүн тегерегинде атчандар жүрө берген сийт эле дейт түнү. Себеби ошол ону чоң атам айтчу экен, одон коркпогула, ал менин кишилерим деп койчу экен. Касиеттүү адам болгон турбайбы? Молдо Сабир деп мени чоң атам менен бир турган адам, ал киши кашиде окуп жанагы күлүштөрдү ачкан киши болгон экен өзү. Бизди атамдарды көп эле ак тукумдун уругу деп коюшат да, илгерки кишилерден менен. Демек атабыз дагы жөн киши эмес экен да. Азыр батасын алабыз атабыздын дагы жакшы болуп туруп. Атабыз кытайга эмес билген да. Ошо мезгилде, 30-жылдары. Кытайга барып, ошода жүрүшөт, тоңдо чөптү алып. Кечек биз кийин бардык, тоңго диздеп. Дагы бир жер мактанып кете турган жерлери бар атам. Кытайдан ошол кытайлар туугандарыма келип ушул жерде. Азыр 2 бала 1 кыз келди десеңиз ошол жактан. Гражданство алып берип, биз үйлөгөндөй эле үйлөдү ошо баланы Бишкекте экөөнү тең. Ресторанда жылкы союп, атам өзүнүн мойнунан ушу биз
Экөөнү тең ошондой кылып үйлөдүк ал балдарды. Азыр Кыргызстанда. Азыр Кыргызстандын гражданины болуп, Балалуу чакалуу болуп калышты. И менин атам ушул үйгө алып келип, ушул жерге прописка тургузуп, анан наркагабыз өзү органдын кишиси эле пенсияга чыккан. Ал аркылуу кайрымадан паспорт алып, гражданство алып берип, и үйлөгөндө действительно бизди үйлөгөндөй эле үйлөдү да. Азыр өкөмет мени sevdi да, мен фамилиямда. Фамилияңыз да сиздин? Аяк жоюлган. Жакшы. Алла разы болсун ата. Ооба да, конечно. Эми мына ушул аталар билет да баягы илгерки адетти, ахлакты, мисалы үчүн, тууганды унутпа, жоголсо издеп тап, тууган керек деп ата. Мисалы ушул акыркы ушул союздан кийинки мына азыркы эгемендүү Кыргызстанга чейинки аксакалдардын сөзү мына ушул күнгө чейин кийинки коомго тарбия иретинде айтылып келатат. Мына ушул тасманы дагы ата сиздин сөздөрүңүздө атайын жаздырып калгандын негизги максаты ушул. Кийинки муун жаңы технология менен, жаңы көз караш менен кетип калбасын, эскилерди унутуп деген бир чоң максатта тартылып атат ата. Эне мына ушул сиз дагы ушул ата энеңизге мына ушул азыркы сизден кайтып аткан бул кайтар дүйнө деп коет да, бумеранг деп коет да. Мисалы ушул кайтып атат, сиз бир мезгилде ушул атаңыз менен апаңызды, же кайнатаңыз менен кайненеңизди бир өзгөчө бир сүйүнткөн ушулар болгон экен да. Мына кайтарып атат Кудайымчы мына ушинтипчи, туурабы? Ооба да. Эми мына дээрлик 1 саатка жакын ушул тасма тартылып атат. Ата бир бата бериңиз, анан энебиз да бир бата берсин. Кандай дейсиздер? Анан тууган жыйынттар, кана омин. Барлығына жаман болуп, ден соолук болсун, өмүрдө болгула, жамандык көрбөгүлө, өзүнүн бала чакаларын үмүтүн көргүлө, ал жамандыгыла, жамандык алыспагыла. Мына сен да уйлабасың, сен да ниетиң ак болсун, иштеген ийгилик болсун, өмүрүңө барака берсин, сен да өмүрдүү бол, иштеген ишиң ийгиликтүү болсун балам. Жамандык көрбөйсүң, өрүп дегерсин. Мен эми атабыздын батасынан кийин энебиздин батасын алалы. Мына балдар кыздарына арнаган жакшынакай. Өмүрүңөрдү берсин, ушинтип бизге келениңерге чоң рахмат. Бала чакаң менен тынч болуп, өмүрүңөр узун болуп, ушу элдин катарында ойноп жүрө бергиле айланайын. Мен. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей дээрлик мына ушул жарым сааттан ашык 1 саатка жакын убакыт бою мына ушул энебиз менен атабыздын армиясынан интервью алдык, өздөрүнөн интервью алдык. Бул генералдар, азыркы күндө ушул бактылуу карлыктын доорун сүрүп жаткандар, мына ушул чогулгандардын бейиши деп койсок болот. Мына ушундай жана башка. Бул сөз жеткиз да, ушунчалык бир жүрөк менен да жеткизиш кыйын бул адамдар үчүн бир жакшылык сезимдердичи. Эгерде сиздердин дагы ушундай атаңыздар, апаңыздар болсо, анда кутуктап калганга шашыңыздар. Менин программасы жалгыз эле Кыргызстанда иштеп жатканына мына 2 жылдын убакыты болуп калды. Жалаң ушул чет жерде жүргөндөр өзгөчө ушул программанын катталуучулары, колдоочулары деп билебиз. Мына ушул Айгүл эженин жана бир туугандарынын коштоосундагы бүгүнкү БПЛ энебиздин жанындагы атабыздын абышкасынын ушундай бир эстен кеткис мисалы иш чарасына ортоктош болду. Сиздерди да ортоктош кылдык дегендей. Кат кабарыбыз, электрондук даректерибиз экранда жазылып турат, телефондорубуз жазылып турат. Кат жазыңыздар, өлкөнүн 7 дубанына барып, ушу сиздер сыяктуу апаларды, аталарды сүйүнткөнгө биз дайым даярбыз. Кудай буйруса эртең Ош облусунун Ләңгер айынан жолугабыз. Бүрсү күнү Бишкек шаарынан жолугабыз. Жакшы туруңуздар. Рахмат балам. Амин.